Азыркы өзүңүздөр көрүп турганыңыздар бул ушу айыл өкмөттөгү бир мектептердин бири. Айыл өкмөт боюнча жалпысынан 10 орто билим берүүчү мектеп бар. Анын ичинен былтыркы жылы бир мектепти капитальный ремонттон өткөргөнбүз. Быйылкы жыл менен 2 мектепти капитальный ремонтко бергенбиз. Азыркы күндө ушу ремонт өтүп жаткан мектептердин биринде турабыз. Бул мектептин каржылоо булагы Нокен району өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып атат. Акимдин жардамы менен ушу Талай Ишенбекович жардам берип, ушу мектепти келип көргөндө эле немеси жатак экен, ушуну ремонт кылайлы деп өнүктүрүү фонддон акча бөлүп, азыркы күндө ремонт иштери жүрүп атат. Ошо бөлүнгөн акча каржы маселеси боюнча айтып өтсөм, райондо өнүктүрүү фондунан 8 миллиондой акча бөлүндү, жергиликтүү бюджеттен 1 миллиондой. Ошондо общий жалпы суммасы 9 миллион тегереги менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Кудай насип кылса азыр бул подрядчы ишкана менен сүйлөштүк. 1-сентябрга ушу толук кандуу бүтүрүп тапшырабыз деген ойдобуз. Июльдүн 1-2-леринде баштадык. Эми усталар менен келип баштадык. Мына ушу бүгүнкү күндө мына 2 этажын бүттүк, полный ремонт кылып, мына айнектерин койдурдук, эшиктерди жаңы койдурдук. Ошо негизи ошондой. Кандай болчу сиздерге курулушуңуз баштаганда? Эми бул союз малында курулуп бүткөн үчүн эми плачевный состояние бул крышасына кичине тамчы өтүп, но капталдар бүт эле эме болуп кеткендей да, мындай дубалы начар болуп кеткендей. Ушу бүгүнкү күндө ушу туугандар ушундай кылып атабыз. Ушундай. Ушу азыр негизи бу жерде 15-16 адам иштеп атат. Малярщик, шваб эме кылып аткан балдардан 8 бала, 4 бала эшик коюп отурган, сыртында, фасадта 4 бала иштеп атат. Азыр бүгүнкү күндө 2-кабатты толугу менен бүтүптүр, Кудай кааласа бир 2-3 күндө бүтөт. Негизи азыр эшиктерди коюлат, ошо эшиктерди коюп, откослорун бүтөт да. Демек 1-сентябрга окуучулар жаңы капиталдык оңдоодон өткөн жаңы мектепке кирип калат экен да. Кудай кааласа бир нерсеси жетти. Эми 1-сентябрга аракет кылып, ушу аракет ошондо 1-сентябрга аракет кылып. Мындай болчу экен деле акыбалы, Акыбалы мына куд ушундай. Бочумна, мяган касама бягы жок. Мындай болчу да. Эски ошо союз малындагы куруу ошондон бери жөн эле акталып, сырткалып эле жүргөн. Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Финансируем өтө жакшы болуп атат. Арыча мына азыркы президентибизге рахмат айтам. Элди ойлогон киши экен. Ушундай болуп иштеп жүрө берсин. Мына биздин объект Кудуксай айылында детсад болот, 50 орундук. Сметный стоимосу биздики 27,5 миллион сомдук. Ошону буйруса биз декабрга тапшырабыз деген ниетибиз бар. Эгерде дагына эле жакшынакай иш алып барыш үчүн бизде рабочий класс кыргызстанда сал тартыштык болуп атат да, ачыгын айтыш керек. Мына өзбек туугандарды чыгарып, ушинтип иштетип атабыз. Бул айылдын аталуусу Кудуксай айылы. Кудуксай айылында мен жашым 49-го келди. 49 жылдан бери жашайм. Айылыбыздагы болуп аткан ушу немелер Кудайга шүгүр, мына бийликтен немеден айылыбызда жакшы жаңылык. Детсад курулуп атат. Башка дагы газондор курулуп атат, спорт комплекстер. Кудай калса жылыш бар жакшы. Балдарды кайка алып барат элеңиздер? Биз буга чейин балдарыбызды Шамал сайдын детсадына апарат элек, теңдик айыл өкмөтүнүн детсадына апарат элек. Ошол жака ташыйт элек, эми сүйүнүп турабыз. Мына Кудай калса садыгыбыз быйыл сентябрга бүтүп калса, ушул жерде ушу садикти пайдаланып, ушу балдарыбыз небелер ушул жерде чоңойот деген үмүттөбүз. Жакшы. Күндө ушу
экөөбүз ушул детсадта маңдайында жашайбыз. Ушу эртең кечкурун чыкканда карап турабыз, үстүнө келди, крышасына келди. Бу жерде усталар дагы жакшы, жылыш жакшы, тез бүтүп атат. Бир ай мен немеңден 1 ай 10 күн болду. 10 күндө дубал бүтүп, сесмопойсу коюлуп, плиталар жабылып калды. Бул турган жер Бүргөндү айылынын центри Жаңы Арык айылында турабыз, Жанай сай көчөсүндө. Бул ушу долбоор жасалып 2 жылдан бери ошо эч жерге өткөрүш алышпай жүрүшкөн экен. Ошону алып келип былтыр мына могу тургундар кайрылышты эле, ошо кайрылуунун негизинде ишке ашып турат. Бул Steam грант менен айыл өкмөттүн ортосунда ошо бүткөрүлгөн жолдо кетип атабыз. Узундугу 770 метр. Бул эми 2 жолду бириктирип биз бир проект кылып койгонбуз. Ошон үчүн мына суммасын так айта албайм мен. Себеби 2 жолго бир проект кылып 9 миллион 600 миңге өткөн проект. Ошондо бул жер эми примерно бир 6,5 миллион тегерегинде акча кетти да. Жергиликтүү бюджеттен жарымы теңдөөчү грант эсебинен болду. Дагы ушундай канча көчөлөрүңүздөр бар? Бүгүнкү күндө баягы курулуш жанданып, мисалы жолдорду оңдоо, курулушатында кетип атпайбы иштерчи? Анан ички жолдорго чейин көңүл бура баштадык, буга чейин көңүл бурбайт элек да. Дагы кандай максаттар бар алдыда? Жол боюнча, курулуш боюнча иш кандай? Азыр өзүңүздөр көрүп турганыңыздай эле мына президенттин жакшы саясат жүргүзгөнүнө байланыштуу акыркы күндөрдө республика боюнча курулуш иштери өтө көп жүрүп атат да. Мына соц объекттер, мектеп, бала бакча, президентибиз өзү айтып өткөндөй, керек болсо жайыттарга чейин асфальт жол кылабыз дегенбиз. Мына Кудай кааласа ички жолдор биз баштадык. Насип кылса ушу ички жолдордун баарын ушу асфальт кылабыз деген ойдобуз. 2024 жылы сентябрь айларында ачылып баштады. Азыркы учурда ошо сырттан заказ алганбыз, ошонун негизинде баштап атабыз. Канча машина бар, канча тигүүчүлөрүңүздөр бар? Тигүүчүлөрдү алганда башында кыйналбадыңыздарбы? Азыркы учурда 35 машинкабыз бар. Анын арасында 4 нитка, 5 ниткаларыбыз бар. Азыркы учурда ошо 20 эже иш менен камсыз болуп иш алып барып атат. Булар атайын мисалы даяр эле келген кадрларбы же окутуп үйрөттүңүздөрбү? Анткени эл черинде баандай даяр кадр жокпу? Ооба. Жок, даяр кадр эмес, ошол өзүбүз үйрөттүк. 2-3 ай аралыгында үйрөтүп, ошол негизинде азыр жакшы үйрөнүп калышып, үйрөнүп тигип атышат. Азыр буйрутмада не тигип атышат? Азыр ошолор асты үстү спортивка тигип атышат. Бул ошол сыртка чыгып кетет, Россияга чыгып атат азыр. Россияга. Көбүнчө каяктан кардаларыңыздар каяктан болуп атат? Казакстан, Россиядан болуп атат азыр. Көбүнчө? Азыркы учурда 20 эже иш менен камсыз болуп атат. Бул жерге келип иштеген көп эле болду. Азыр жакшы болду бизге, айылдагы кыз келиндерге ачылганына. Ушундай ишканалар көп ачылса жакшы. Анан бала чакалар жаныбызда, үй бүлө жаныбызда кирип чыгып иштеп, керегибизге жараган акчаны таап иштеп жатабыз. Азыр дагы экинчи филиалыбызды ачабыз деп атабыз. Дошкент биздин өзүбүздүн айыл, ылдыйк айылдарда. Ошо азыр ал жакта иш жүрүп атат. Электромонтаждары ошол жакта. Ал жака дагы ошо 20 шақты эже иш менен камсыз болуп атат.